Сиздердин назарыңыздарда Кубан Сапаралиевдин «Кара кыздын бактысы» аттуу повестинин 9 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Бул күнү бүткүл өлкөнүн эли баардык жумуштарын жыйыштырып коюшуп, кечки саат 7-де бир кишидей болуп сыналгынын бет маңдайына отурушуп, кылым окуясы боло турган салтанаттуу аземге күбө болгону калышты. Бул маалымат дүйнөгө чагылгандай тез тарап, дүйнөнүн чар тарабынан келген көптөгөн өлкөлөрдүн кабарчылары салтанат өтчү телевидениенин концерттик залын сагалап турушту. Эл каймактар болгон чыгармачыл чөйрө, бийликтин баардык бутактарынын кызматкерлери эле бул 1000 кишилик залды толтурду. Саат жебеси туп-туура кечки 7-ни какканда, башында бир караса калпакка, бир караса туулгага окшоп кеткен алтын таажы кийген, үстүндө жаркыраган соот чопкуттуу жоо кийими бар, жалаңдаган курал жарагы шайма-шай, Агайша хандын колго тартылган сүрөтү илинген, сахнага өзгөчө шөкөттүү, улуттук кийимчен аял-эркек алып баруучулар чыгып, салтанаттуу кеченин ачылганын жарыялашты. Дене бойду дүркүрөтө, кенен залды дүңгүрөтө мамлекеттин бейпил таңы атканында, таттуу уйкуга жатканында, өлкөнүн жадыраган жакшылыктарын белгилеген салтанаттуу аземдерде ырдалган мамлекеттик гимн жаңырыктап, ортосунда алтын күндүн элеси түшүрүлгөн кызгалдак кызыл туу көтөрүлдү. Отургандар жапырт ордуларынан туруп, оң колдорун жүрөк туштарына коюшуп, кошула ырдашып, кунт кое тыңшашты. Уран ыр аткарылып бүткөн соң, окумуштуулар менен белгилүү адамдардан алтын боюнча тиешелүү адистерден турган алтын таажыны кабыл алуу комиссиясы чыгып, сахна төрүнөн орун алышты. Сахнанын оң тарабына орнотулган бийик секиге өлкө президенти чыга келип, мамлекеттин жалпы жарандары менен жадырай учурашып, бүгүнкү мамлекеттүүлүктүн бир символундай болгон ата-бабаларыбыз эзелтен умтулуп, кээде кан төгүп жетсе, кээде жоготуп келген азаттыгынын белгилеринин бири болгон Агайша хандын алтын таажысынын табылышы менен чын жүрөктөн куттуктады. Дүркүрөгөн кол чабуулар токтогондон кийин алып баруучулар Агайша хандын түздөн түз урпактарынан болгон адамдар Борбордук көчө аркылуу Ала тоо аянтына келип, Манас атабыздын айкели менен 7 апрель баатырларына арналган эстеликке гүл чамбар коюшкан соң Теленин имаратына жакындап кирип келгенин жарыялашты. Агайша хандын зор сүрөтүнүн алдына коюлган чоң экрандан Теленин эшигинин алдын көргөзө башташты. Ал жерге адамдар толуп кетишиптир. Аларды белгилүү чектен өткөрбөй милиция тосуп туруптур. Бир кезде телевидениенин негизги эшигинин алдынан машиналар өтүп жаткан кара жолго чейин салынган кызыл килемдин башына спорттук үлгүдөгү кызыл тазыл гүлдөр, ак көк тасма сызмалар менен кооздолгон кара бумер келип токтогондо, баятадан даяр турган кара костюмчан 2 жигит анын капталына ийиле таазим кылып тура калышты да, илбериңкилик менен каалгаларын ачышты. Алгач машинадан аппак калпакчан аркыт чыгып, арткы орундуктан улуттук кийимдин заманбап үлгүсүндө саркечтеле тигилген апакай көйнөк кийген, чокусуна үкүнүн үлпүлдөгөн ак канаты тагылган алтын түстүү шөкүлө кийген аяны колунан аяр кармап түшүрдү. Жанагы 2 жигит машиненин экинчи каалгасынан башына бакай калпак, үстүнө алтын түстүү, жазы жакалуу, улуттук оймо чиймелер түшүрүлгөн кең өңүрлүү чепкен кийген Керимдин жерге түшүүсүнө астейдил жардам беришти.
Ал колуна ак чүпүрөккө оролгон тоголок түрдөгү нерсени ала түшүп, жанына келген Аяга карматты. Өзү аны колтуктап, экөө кызыл килем аркылуу жөнөштү. Туш тараптан телекамералар тикирейип, жүздөгөн фотоаппараттар менен телефондор эки жактан жаркылдады. Жардап турган эл жашалап кыйкырып, жадыраган маанайда жакшы сөздөрдү арнап жатышты. Кол чабуулар өткүн сымал шатырады. Алтын таажынын мураскорлору телевидениянын кең ачылган эшигинен нары карай кирип кеткендеринде кызыл килем менен бараткан алар эми эшиктин алдына орнотулган эбегейсиз экрандан көрүнө башташты. Бул кылымдардын жүрүшү сыяктуу кызыл килем үстүндөгү басып өтүүнү өлкөнүн бүткүл каналдары тартып, бузук сыналгылары гана көрсөткөн жок. Азиздер гана көрбөй, дүлөйлөр гана угушпады. Чет өлкөлүк телеканалдардын журналисттери өз өлкөсүнө орчундуу жаңылык жасоого дал бастап жатышты. Салтанаттын орчундуу бөлүгү калк каймактары чогулган телевидениянын концерттик залына алтын таажынын мураскорлору кирип баргандарында дүркүрөгөн кол чабуулар астында башталды. Ак чүпүрөктөн чыгарылган алтын таажыны Ая аяр кармай басып, аны Керим колтуктай коштоп кирди. Алардын артынан Аркыт калбаат кадам шилтеп, ордунан туруп алып кол чаап жаткан элге көкүрөк баса таазим этип келатты. Сахнанын ортосуна орнотулган микрофонго жеткенде ата менен кыз токтоло калышып, элге карай бурулушту. Кол чабуулар ого бетер шатырады. Керим менен Ая элге жүгүнө таазим этишип, ыраазычылыктарын билдиришти. Кол чабуулар кандай башталса, ошондой аяктап, зал чымын учса угулгудай жым-жырт боло түштү. Керим апкаарый түшүп, отурган көпчүлүктөн үстүнөн кайкыта карап өтүп, үнүн жасап алып сөзүн баштады. Ассалому алейкум, ардактуу кыргыз калкым, деп үнү каргылдана түшүп, ичтен толкунданганы дирилдеген добушунан байкалды. Бүгүн мен ата-бабаларым мага тапшырып кеткен оор жүктү сиздерге өткөрүп бергени турам. Анын кылымдар бою жер түбүндө катылып жата бергени жетишет. Элдин жалпы байлыгына айланып, мамлекетибизге пайда алып келип, жалпынын сыймыгы, өзгөлөрдүн суктануусун арттырып, дагы бир жолу элибиздин даңазасын арттырса дейм. Тетиги 6 кылым мурда жасалган түпкү бабабыз Карача хандын алтын таажысын сиздерге өткөрүп берип жатып, мен ушул асыл таберикти аздектеп сактап, биздерге жеткирген ошол баатыр аталардын арбактарына таазим этип, алардын аттарын атап кетким келет. Алар ушул таажыны жасаткан Агайша хан, бул таажынын ээси Карача хан, анын небереси Райыш баатыр, анын баласы Чоку Балбан, анын уулу Абды, анын баласы Кадыр, Шаршек, Моют, Сабе, Можу, Сапар, Сейит, анан мен Керим. Шатыраган кол чабуулар бул чылкый алтындан турган байлыкты сатып ийбей, жоготуп жибербей, ушул күнгө алып келген аттары калып өздөрү мезгил түпкүрүнө кеткен асыл адамдардын тирүү рухтарына арналды. Агайша хан бабабыз Чыңгызхандын тукумдарынан жергебизди тазалап, элибизди алардын эзүүсүнөн кутултуп, күч кубаттуу, гүлдөп өскөн кыргыз мамлекетин курган экен. Уулу Карачага ушул алтын таажыны, кызы Агачага дал ушундай эле бирок күмүштөн куюлган таажыны белектеп, аларга бул экөөнү ажыратпоону керездейт. Бирок татаал мезгилдин кыйчалыштыгында эки таажы бөлүнүп кетип, ошондон бери бирге элек. Карача хан бабабыз Райыш баатыр небересине бул таажыны тапшырып жатып, күмүш түгөйүнө кошуп, эл жерибизге кут береке, ынтымак, күч кубат, биримдикти ырыолоону буйрат.
Бирок мен жогоруда санжыралап айтып өткөн анын урпактары керезин аткара албасак да, мындай кыйын сыноодон татыктуу түрдө өтүп, оор жүгүн чыдамкайлык менен көтөрүп, ушул күнгө жеткирдик деп ойлойм. Азыр Кудайга шүгүр, элибиз эгемендикке жетип, аздыр көптүр ийгиликтерди жасап, дүйнөдөн өз ордубузду тапкан убакта алтын тажыны катып жата бергендин кажети калбады. Ошондуктан аны жалпынын назарындагы музейде сактаганыбыз оң. Керек болсо элибиздин жыргалчылыгы үчүн жумшообуз абзел. Дагы бир жолу баатыр бабаларыбыздын арбактарына таазим этем. Биздерге кут береке ушул тажынын арты менен келүүсүн, кыргыз мамлекетимдин жаңы ийгиликтери бүгүнтөдөн башталуусун тилейм. Жалпы кыргыз элиме жакшылыктарды каалайм. Керим сөзүн бүтүп, элге ийилип таазим кыла берди. Эл тура калып шатрата кол чапты. Керим аянын колундагы алтын тажыны алып, оң жака бурулганда бийик секиде турган президент шагдан басып ага түшүп келди. Бири-биринин колун силкилдете бекем кармап учурашкан соң, Керим сол колундагы тажыны оң колуна алып президентке сунду. Президент аны астейдил алып, башынан өйдө көтөрө берип элге бурулду. Урматтуу элим, кымбаттуу азиз калкым, менин колумда кылымдарды карыткан Карача хан бабабыздын алтын тажысы турат. Бул жөн гана алтын тажы эмес. Бул элибиздин улуулугун даңазалай турган таберик. Бул ата-бабаларыбыздын бизге калтырып кеткен улуу мурасы, кыргыздын улуу жана байыркы эл экендигинин белгиси. Агайша хан бабабыз Орто Азиядагы монголдордун үстөмдүгүн жеңип, кыргызды эгемендикке жеткирген. Кыргыз мамлекетин түзүп, азаттыктын желегин желбиреткен. Ошол кыйын доор, кыйчалыш замандарда өлкөсүн бутуна тургузуп, гүлдөтүп өстүргөнү мына бул менин колумда турган чулуу алтындан куюлган баалуу тарыхый мурас тастыктап турат. Бул жөн гана баалуу баш кийим эмес, бул акча менен эсептелбей турган, жөнөкөй буюм катары саналбай турган, тонналаган алтынга алмашылбаган асыл зат, улуу белек, тарых табериги. Муну ушунча кылым аздектеп сактап бизге жеткирген Агайша хан бабабыздын урпактарына таазим. Алар чыныгы хандын тукумдары экендиктерин тастыкташты. Болбосо алар жону катуу жокчулукту көрүшпөдү дейсиздерби? Желкелеринен жетишпеген жашоо баскан жок дейсиздерби? Ошондо кайсы бир ханга же байга тартуулап жиберишсе, же болбосо муну ээритип сатса, же майда бөлүктөргө бөлүп тапшырып жиберишсе, ким токтотот эле? Жок, алар антпестен аталардын тапшырмасын жүрөккө сактап, аны аткарууга дал басташып, байлык сыноосун, жакшы жашоо азгырыгын жеңип, ушул күнгө бул тарыхый экспонатты элдин карамагына өткөрүп берип жатышат. Муну мен чыныгы эрдик деп санайм. Бүткүл элди ушул хандардын мураскорлорунан үлгү алууга чакырам. Алардын чыныгы хан урпактарына татыктуу иш кылгандарын дагы да белгилеп кетким келет. Ошондуктан мен президент катары алтын тажыны көп жылдар бою көзүнүн карегиндей аздектеп сактап жүрүп, өз эрки менен мамлекетке өткөрүп берген Керим Сапаровго хан деген абройлуу наам ыйгарам. Анын уулу Бекболот Сейитовго ханзада титулун, ал эми кызы Ая Сейитовага ханбийке деген наамды ыроолойм. Анан мындай даражадагы адамдар каражаттан каржы алып калбаштары үчүн мамлекеттин эсебинен Керим Сапаровго 2 миллион сом, уулу Сейитов Керимге 1 миллион, кызы Аяга 1 миллион сом каражат ыйгарам. Анан дагы Керим Сапаровго президенттик фонддун эсебинен Бишкектин борбордук бөлүгүнөн 3 бөлмөлүү батир ыйгарууга уруксат этиңиздер.
Мен бул үчүн ар кандай сынга кабыларымды билип турам. Бирок мен ишенимдүү түрдө айтып коеюн, бул каражат мобул кишилердин эрдикет эте ишинин жанында шоона эшпейт деп. Бүгүн эл оозунда уламыш болуп жүргөн Агайша хандын алтын туулгасы табылыптыр деп дүйнө дүңгүрөп жатат. Демек алтын таажыны көрүш үчүн деле жерибизге миңдеген туристтер келет деп ойлойм. Мобул алтын таажыга чийилген бир эле ою же тамга тарых илими үчүн баа жеткис байлык деп билем. Азыр мен бир карап эле бул жердеги тамгалардын Энесай жазмаларына абдан окшош экенин байкадым. Бул жазуулар тууралуу тиешелүү адистер өз сөздөрүн айтышар. Ошон үчүн ушул сыяктуу тарыхый эстеликтердин табылышы үчүн да, андай асылдыктарды тапшырылышы үчүн, үлгү болушу үчүн да бул адамдардын эмгектерин жогору баалашыбыз керек. Ал эми мыйзамдарда көрсөтүлбөгөн хандык наамга келсек, мен бул деле артык баш жөрөлгө, аша чапкан иш деп ойлобойм. Бул жөн гана өткөндү баалап барктоо, ата-бабаларыбыздын арбактарына болгон сый деп билем. Анын үстүнө бул адамдар хандык наамга ээ болгондон кийин мен ханмын деп бийлик талашпайт. Жогорку наамын пайдаланып элге зыян келтирбейт. Кошумча камкордуктарды талап кылып, мамлекетке догун артпайт деп ишенем. Тескерисинче хан катары өздөрүн татыктуу алып жүрүп, башкаларга үлгү көрсөтүшөт деп ойлойм. Биз деле атып, соттоп, репрессиялап жибербей, королдук бийликтин мураскорлорун баалап, барктап жүргөн Англиядан үлгү алсак неге болбосун? Бул тетирисинче кыргыз элинин байыркылыгын, улуулугун, айкөлдүгүн тастыктайт деп ойлойм. Президент сөзүн бүтө электе эле зал ичин шатыраган кол чабуулар жаңыртып, колдоп кубаттаган үндөр угулду. Эми урматтуу калайык калк, колумда турган кыйла салмактуу тарыхый таберикти атайы түзүлгөн комиссиянын катышуусунда музей кызматкерлерине өткөрүп берсем. Төргө коюлган отургучтарда отурган белгилүү адамдар менен тиешелүү адистер алтын таажыны карап текшерип, музей кызматкерлерине тапшыргыча президент Керим менен Аяга хандык наам ыйгарылганын тастыктаган кагаздарын, акчалай сыйлыктарды жана 3 бөлмөлүү батирдин ачкычын шатыраган кол чабуулар менен шаңдуу музыканын коштоосунда тапшырды. Аңгыча комиссия дагы ишин аяктап, анын төрагасы белгилүү коомдук ишмер микрофон алдына келип текшерилген алтын таажы тууралуу алгачкы байкоолорун билдире кетти. Таажынын таптаза кызыл алтындан куюлуп, жоого туулга катары кийүүгө жана элди кабыл алууда кийүү үчүн ылайыкталганы көрүнүп турат. Боорундагы оюулары азыркы кыргыз оймо чиймелери менен шайкеш келип, түшүрүлгөн жазуулары Орхон Энесай жазмасы экенин тастыкталды. Ал тургай маңдайындагы чоң жазуу Карача хан Агайша уулу деген жазуу экени тиешелүү адистер тарабынан окулуп аныкталды. Таажы 1 килограмм 850 грамм салмакта экени таразага тартылып билинди. Азыркы кыска убакыт ичинде таажы тууралуу аныкталып билингени азырынча ушул гана болду. Бул тарыхый улуу баалуулук терең изилдөөнү талап кылат. Андыктан биз ушул гана маалыматтарды бере алабыз, деп сөзүн бүткөндө зал кайрадан кол чабуулардын шаңдуу шатыроосуна жаңырды. Аземде куттуктоо айтып, өз ой пикирлерин билдирип коюуну каалагандар ого эле көп болгондуктан бул салтанаттуу чогулуш бир далайга созулду. Бардык катышуучулар жаңы эле хан жана хан бийке наамын алган Керим менен Аянын колун кысууга куштарланышты. Акырында эл алдына аркыт чыгып, бул жердеги салтанаттуу жыйындын катышуучуларын Ая экөөнүн 2 күндөн кийин болуучу үйлөнүү үлпөт тоюна чакырды.
Ошентип 10 күнгө жетпеген убакыттын ичинде Аянын жашоосу орду түбү менен өзгөрдү. Мурда ал башталгыч класстардын карапайым мугалими болсо, ал азыр өлкөдөгү бирден бир таажылуу хан бейке. Колуна миллион сом тийип, каржылык кем карчысы чечилди. Атасы, агасы болуп, шаар борборунан 3 бөлмөлүү батирге ээ болушту. Кыскасы, ойго келип, түшкө кирбеген окуя болуп кетти. Азыр ал көчөгө чыкса, бүт баарысы таанып, хан бийке катары ызаат кылышат. 2 күндөн кийин өлкөдөгү белгилүү жаш саясатчынын жары болгону турат. Бул бактысына бир туруп ишенбей, түшү сыяктуу сезилип, азыр эле ойгонуп кетчү болсо, баягы жашоосуна түшүп калчудай болуп жатты. Бир гана агасы Бекболоттун дайыны чыкпай жатты. Ал баягы бойдун телефонун күйгүзбөй, өзү турмак атасына чалбады. Үйүнө барып келген Аркыт анын атасыныкына келип чыр салып, милицияга түшкөнүн, кайра чыгарып жиберишкендеринде коштошконго да жарабай кетип калганын айтып келди. Өзү ханзада наамын алып, миллион сом мамлекеттен сыйлык алса да, дайыны чыкпай жатканына атасы экөө чындап санаар кашты. Аркытты автобекетке жиберип сураштырышса, иштешкендери 2 күн мурун шашылыш Ошко кеткенин, өздөрү да телефон чалып куттуктап коймокчу болуп, бирок байланыша албай жаткандарын айтышыптыр. Ал эми Оштон чалган кошуналары алардын үйү бек турганын айтышты. Ошентип Бекболот Ош-Бишкек жолунда жоголуп таптырбай жатты. Ал ортодо телефонун тындырбай тааныштары чалып куттуктап жатышты. Алардын коңгуроолоруна жооп бербесе да болбойт. Хан бийкемин деп теңсинбей калыптыр дештери мүмкүн. Бирок тойго жакындап калгандыктан даярданууга убактысы аз болуп жатты. Эртең той болот деген күнү бирөө чалып калды. Караса Акак экен. Анын алдында өзүн күнөөлүү сезип жүргөн жаны сүйүнүп кетти. Ал эми катуу ызаланып, өзүнүн чыккынчылыктын курмандыгы болдум деп эсептеп, кантип өч алышты көпкө ойлонуп, кандай болбосун экөөнүн тоюн бузса көкшүнү суурун ойлогон Акак Аянын өзү жакшы билген ишенчээктигинен пайдаланышты болжоп чалып жаткан. Алло, алтыным Акак, кандайсың? Чалганыңа рахмат, деп жиберди Ая телефонду көтөрөөрү менен шашылыш түрдө. Жакшы, сенин жакшылыгыңды көрүп алып, кантсе дагы бала кезден чогуу өскөн курбум эмессиңбе? Түтпөй чалып жатам. Хан бийкелик наамың менен куттуктайм. Рахмат жаным. Ушундай жакшылыкта да сенин ордуң мен үчүн аңгырап бош болуп жатты. Экөөбүз таарынышып кеткенибизге аябай өкүндүм. Мен сага жамандык ойлогон эмесмин, Акак. Жөн гана экөөбүз бири-бирибизди түшүнүшө албай калдык. Мен Оштон сага жакшы тилектерди арнап, куттуу тоюңда коштоп жүрөйүн деп гана келгем. Анан эмне болуп кеткенин өзүм дагы түшүнбөй калдым. Мен да эч нерсеге түшүнгөн жокмун. Кантсе дагы бул Аркыттын чечими болду окшойт. Ал сага байланып калгандан кийин мен эмне кыла алат элем? Акак, менин сага эч кандай жаман оюм жок болчу. Аркыт мени биринчи көргөнүнөн тартып эле чоң энеме окшош экенсиң деп артымдан калбай туткактап туруп алды. Андан мен жакшы эле качтым. Ал мени бир күнү бою үйүнө камады. Ошко качып кетсем артымдан барды. Аны түшүндүм, Ая. Аркыттай жигитке эч кандай аял заты туруштук бере албайт. Башында мен дагы андан жакшы эле качкам. Бирок кантип ага берилип кеткенимди билбейм. Бир гана ыза болгонум пайдаланып туруп, үйлөнөр кезде таштап койгону болду. Кандай пайдаланып? Сен эмне, Ая, Аркыт экөөбүз тааныша калып эле үйлөнмөкчү болдук дейсиңби? Экөөбүз дагы татынакай романтикалуу күндөрдү, ал тургай түндөрдү өткөргөнбүз. Мейлими, анын жары боло албай калсам дагы, менин ордумду сен ээлеп жатканыңа Кудайга шүгүр. Мен эптеп жашап кетермин. Сен, Акак, табышмактантпай ачык эле сүйлөчү. Аркыт экөөңөрдүн жүргөнүңөрдү билем. Бирок сөзүңдүн маанисине караганда андан дагы терең кеткендей болуп жатасың го? Ая, мен эч кимге айтпай эле коеюн дегем. Бирок, эмне бирок? Ая, силердин тоюңар өткөндөн кийин сүйлөшөлүчү бул тууралуу.
Жок, азыр сүйлөшөбүз. Менден эмнени жашырып жатасың, айт. Ая, менин айтканымды көңүлүңө албай, Аркытка турмушка чыга бер. Мен сенин тоюңду бузгум келбейт. Жанды чыгарбай айтчы, Акак. Аркыт экөөңөрдүн ортоңордо эмне бар? Ая, Аркыт билбейт. Ага айтпа, бирок менин андан боюмда бар. Аркытка айтпай эле кой, Эмне? Боюмда бар? Сенинби? Ооба. Бирок сен аны көңүлүңө алба, Ая. Былжырабачы. Мен кантип көңүлүмө албайм? Мурда эмнеге муну айткан эмессиң? Билген эмесмин. Жаңы эле билдим. Кечирип койчу, Акак. Сен бактысыз болуп турсаң, мен кантип уялбай Аркыт менен жашайм? Аянын үнү дароо жумшагына тартып өзгөрүлө түштү. Эртеңки тойдо менин ордумда сен болушуң керек. Ал бүгүн сага келет. Бардыгын айтып, абалыңды түшүндүр. А мен болсо азыр эле Ошко кетем. Жок, антпе, Ая. Кетпе Ошко. Телефон тып өчүрүлүп, андан иттин кыңшылаганындай кыска гудоктор жаңырыктап калды. Өтө аша чаап кеткенин эми гана сезип, Акак коркуп кетти. Бирок кеч болуп калган. Ая бир көгөрсө оюна келгенин кое бербейт. Эми эмне кылат? Эмне болсо ошо болсун. Ая менин тоюмду бузса болот. Аныкы мен бузсам болбойбу? Менин ызаланганымды алар да сезишсин. Өкүнгөндөй болушсун. Колунан телефону түшүп кеткен Ая уккан кулагына ишене албай шалдайып отуруп калды. Бардык жакшы ойлору менен аруу тилектеринин баары чар учкандай болду. Президент тарабынан шаардын борборундагы жаңы курулган үйдөн берилген жасалгасы көздү талдырган 3 бөлмөлүү батир кирпинин уясындай ыңгайсыз, баканын жатагындай сыз сезилди. Атасы хан наамын алгандан бери туткактап ээрчиген журналисттер менен коомдук уюмдардан бошой албай жаткан. Ая дароо эле колго кагаз калем алып атасына кат жазды. Ата, мен Ошко кеттим. Той болбой калды. Буга камсанабаңыз. Бекболот байкемдин жанына барайын. Анын деле дайыны чыкпай жатат. Менде баары жайында. Сарсана болбоңуз. Мен сизге чалам. Телефонду өчүрбөңүз, деп кат жазып үстөл үстүнө калтырды да үйдөн чыгып дароо эле такси кармап автобекетке айдатты. Таксиден түшүп эл аралай басканда гана өзүнүн белгилүү болуп калганын элдин мамилесинен улам гана эстеди. Көпчүлүктүн көңүлү өзүнө бурулуп, алардын бир экөөсү көтөрүңкү үн катты. Ханбийке келди. Ханбийке кайда барат болду экен? Ошко такси барбы? Бар да, Ханбийкенин биздин машинага түшүшү сыймык, деп кезеги келип, киши салып аткан жигит кубанып кетти. Жүрүңүз, мен сизде кызды үлпүлдөтүп гана жеткирем. Майлай турган болдуң. Кыргызстандын болгондо дагы Оштон чыккан жалгыз Ханбийкеси машинаңа түшүп жатат. Аман эсен жетип алалычы, анан, деген таксист алдыңкы орундукту көргөзсө да болбой артка отуруп өз кайгысына чөмүлдү Ая. Көп өтпөй Аркыт чалды. Алган жок. Ал кайра чала бергендиктен акыры телефонун өчүрүп салууга туура келди. Тасмадай созулган жолдо таскактап баратканы билинбеген такси Бишкектен алыстаган сайын ага байланган жаңы дүйнөсүнүн көзгө көрүнбөгөн жиптери үзүлүп жаткансып жабыркап, ичинен ыйлап, сыртынан мисирейген абалда ылдамдыкка түтпөй артты карай жылып кетип жаткан жан жакты карап сыр алдырбай кете берди. Ыйлап алса болмок, бирок аны жанындагылар түшүнмөк эмес. Анткени өзү кечөө эле президенттин өз колунан Ханбийке деген наам, ага кошумча 1 миллион сом жардам алган бактылуу киши да. Ал эми бактылууларга ыйлаганга болбойт, бактысын кесир кылып жатат деп ойлошот. Төө ашуудан ары түшкөндө гана телефонун жандырып Аркытка билдирүү жиберди. Мен Ошко кеттим, артымдан барба, андан көрө Акакка барып кечирим сура, абалын бил, бактылуу болгула. Бул учурда Аркыт Керимдин жаңы алган батиринин каалгасын каккылап, эч нерсеге түшүнө албай 3-чү кабатка улам түшүп чыгып жанын коерго жай таппай жаткан. Ою оңго, санасы санга бөлүнүп, жабалактаган жаман ойлордон кача албай, Керим менен Аянын телефондорун баскылай берген.
бир кезде өчүк болуп жаткан болочок кайнатасынын телефону жандырылып, ээсинин үнү чыкканда кыйкырып жиберген. Ата, Ая сиз мененби? Жок, ал үйдө калган. А эмне болду? Ал жок болуп жатат. Сиз каяктасыз? Филармониядагы кечиден азыр эле чыктым. Үйгө келесизби? Же мен барайынбы сизге? Жок, туруп тур. Азыр өзүм эле такси менен барып калам. Ошентип Аядан билдирүү келгенинде ал Керимди күтүп жаткан. Бирок билдирүүнүн маанисине карап, Акак бирдеменин ичинен чыкканын түшүнө калып, ага телефон чалды эле өчүк болуп чыгып, аныкын карай учуп жөнөдү. Бирок домофон аркылуу анын үйдө жоктугун, кайда кеткенин билишпесин айтышты. Аркыт анда зарыл жумушу бар экенин, эгер байланышпаса Акактын өзүнө эле жаман болоорун, өзүнүн кача берсе эмне үчүн ага үйлөнүүдөн баш тартканын ата-энесине айтаарын, аларды ишендиргидей далилдери көп экенин, баары бир Акак менен жолукмайын, эшиктин алдынан кетпесин өзүн үй кызматчысы атаган аялга домофон аркылуу айтып, коркок билиши бар неме сөзсүз байланышаарынан үмүттөнүп, машинасына отуруп күтө баштады. Ойлогонундай эле көп өтпөй Акак өзүнө телефон чалды. Сени менден кечирим сурап, эшиктин алдында чөгөлөп отурат деп үйдөн телефон чалып жатышат. Тиги Ханбикенин кейпин кийген Золушкаң чанып кетип, эртең үйлөнө турганга эч кимиң жок, мага келдиңби? Деп сөзүн какшык менен баштады Акак. Акак, сен менин жиниме көп тийбе, болбосо көрүп каласың. Сен Аяга эмне деп жаман кеп айттың эле? Ага кайра чалып, калп айтканыңды мойнуңа алып кечирим сура, болбосо менден бирди көрүп каласың. Ая деген ким ал? Мен аны тааныбайт экенмин. Аты кулагыма кандайдыр тааныш угулуп жатат. Акак, анткорлонбо. Эртең тоюбуз экенин сен жакшы билесиң. Сен ага кандайдыр бир жаман сөз айткан экенсиң. Ал ошко кетип калыптыр. Ага жалган айтканыңды айтып, кечирим сурабасаң, мага таарынба. Аркыт, чанылган кандай болот экен? Сени да бирөө үйлөнүү үлпөт тоюңдун алдында таштап кеттиби? Ая азыр баягы карапайым мугалим эмес. Ал деген Кыргызстандагы бирден бир Ханбике. Андыктан азыр ал сен экөөбүздү теңсинбейт. Эй, Шуркуя, азыр алдагы кер какшыгыңды токтотуп жөн сүйлөшпөсөң, өткөндөгү Аянын агасы менен анын машинесинде эзилишкениңди интернетке чыгарып, ошон үчүн сенден баш тартканымды, эми болсо Ая экөөбүзгө бут тосуп жатканыңды, эгер Ая экөөбүз баш кошпой калчу болсок, ага сени гана күнөөлөш керек экенин жазам. Мейли жазсаң жаз, мага баары бир. Эл эмне десе ошо дей берсин, деп Акактын үнү жоошуган тийде кандайдыр корккондой угулду. Андыктан Аркыт дагы үнүн жумшарта түшүп, өтүнүч аралаштыра кайрылды. Акак, кел андан көрө көп тереңдебей эле каталарыбызды оңдойлу. Мени баары бир эртеби, кечпи Аяга үйлөнөм. Эртең тоюбуз болбой калса, ал кийинкиге жылдырылат. Эл буга сенин күнөөлүү экениңди интернеттен билишет. Сенин кийинки жашооңо деле анын салакасы тиет. Андан көрө азыртан мага жардам берсең, эртеңки кечке чейин мен аны алып келип үлгүрөм. Анан жабылуу аяк жабылуу бойдон калат. Кандай дейсиң? Телефондон жооп ордуна түтүлдөгөн гудок угулуп, байланыш чорт үзүлдү. Акактын ордунда ким болсо да күнөөсү болгондон кийин бул коркутууга кайдыгер кала алмак эмес. Андыктан Аркыт ордунан жылбастан анын экинчи коңгуроосун күттү. Бирок ал күткөндөй болбой, бир топтон соң Аркыт өзү чалмакчы болуп калганында үйүнөн Акак чыга келди. Келе телефонуңду, деди ал сумсая басып келип. Анын телефону өчүк болуп жатат, деди Аркыт. Анан мен кантип аны менен сүйлөшөт элем? Колуң менен кылгандан кийин мойнуң менен тартып, керек болсо ошко чейин барып болсо да андан кечирим сурашың керек. Мен силерден кечирим сурайын деген жокмун, жардам берейин деп жатам. Бирок жанагы мен айткандардын да интернетке чыгышын каалабайсың да, туурабы? Каалабайм. Демек экөөбүздүн кызыкчылыгыбыз бир экен. Ошондуктан бири-бирибизге жардам берели.
Эми мени кандай кыл деп жатасың? Акак, эртең той. Ага өлкөнүн бүт элитасы чакырылган. Ая болсо сенин айыңан Ошко кетип калды. Ал жака азыр чыксам эртең кечинде араң келем. Бүгүн жетип барганым менен мени менен сүйлөшпөй койсо эмне кылам? Ошон үчүн сен аны менен байланышып, жөн гана бизге бут тосуп жатканыңды айтып кечирим сура. Болду, башканын кереги жок. Өзүң байланыштыра албай атсаң эмне кылайын? Сен аны менен мени менен сүйлөшкүс кылыпсың. Мен эмне деп шыбадың эле? Бузуку машинең жакшы иштейт экен. Бузуку болсом мага эмнеге жалдырап жатасың? Акак, болду эми экөөбүз акыйлашканда токтотолу. Эгер Ая менен байланыша албасак, экөөбүз Ошко учабыз. Ошко суутуп коюптурбу? Эптеп бир телефон номер таап байланыш керек. Ошко суутуп койбосо да ал жакта баягы сен экөөбүздүн кечебизге баратканыңда машинасында эзилишкен Аянын агасы бар. Антип жанталаша өбүшкөнүңөргө караганда ортоңордо оңой эмес сүйүү бар окшойт. Мени менен антип өбүшкөн эмес элең. Ал экөөбүздүкү балалык сүйүү. Анан ошонун номурун тербейт белең. Ал балалык сүйүүңө бирдеме болгон окшойт. Баягы экөөбүздүн таанышуу кечебиз чабышуу кечеси болуп аяктагандан кийин милицияга түшүп чыгып Ошко кетиптир. Ошол бойдон дайынсыз ал. Анын ал тургай өзүнүн ханзада болгонун дагы уккан эмес окшойт. Болбосо ал Аяга болбосо да атасына чалат эле да. Я, эмне болду экен ага? Ал мага келип кеткен болчу. Эмнеге? Акак эмне дээрин билбей калды. Түшүнүктүү. Демек менин атамдын дарегин сен берипсиң дагы. Берсем экен, карындашын издеп жүрүптүр, бердим. Берсең анын же башка бир менин бир тууганымдын убалына калып кала жаздапсың. Ал ошондогу ачуусу менен биздин үйгө барып чуу салган экен, баарлап атып араң токтотушуп милицияга салып беришиптир. Кокус колунда куралы болгон болсо бирөөнү жайламак болчу дешти. Кап, мен билген эмесмин. Ага эми эмне болду экен? Милициядан чыгыптыр дедиң, Мына, сенин дагы Ошко бара турган кызыкчылыгың туулду. Азыр авиакассага барып, Ошко бүгүн түнкүгө билет алалы. Аядан кечирим сурагыча, балким агасы үйүнө барган болсо жолуга келерсиң. Мейли. Экөө жакынкы авиакассага жетип, Ошко билет сурашса, бир жума кийинкиге гана бар экен. Эмне кылышты билбей калышты. Аркыт ары ойлонуп, бери ойлонуп, аэропортто иштеген таанышына чалса, ал дагы жоктон башканы айтпады. Бирок аэропортко барып турушса, кетпей калгандар билеттерин сатышы мүмкүн экенин, өзү да аракет кылып көрөрүн айтып, үмүттөндүрүп койду. Экөө ошол жерден үйлөрүнө тарашып, эс алып алышып, шаардын бир жеринен акак күтүп туруп, Аркыт машинеси менен алып кетмей болду. Ошондой кылышты. Ошко самолет 6-да учса, алар түнкү саат 4-тө акмалап турушту. Бирок эч ким билетин кайра саткан жок. Алиги таанышы да эч кандай айла таба албай самолет учуп кетти. Аркыт убакытты өткөрбөй машина менен чыга бергенине өкүнүп калды. Эгер кечинде чыгып кеткенинде той башталганда келип калышмак экен. Азыр эми канат байлап учса да жетише алмак эмес. Эй досум, сага ишенип атып баарынан кеч калдым, деп алиги таанышына нааразычылыгын айтып, шаарга кайтып келип, дагы эле Аянын телефону жандырылып калаар деп, болбой баратса тойду 1-2 күнгө артка жылдырып, акакты салып алып, Ошко барып, Аяны алып келүүнү ойлонуп отурду эле, аэропорттогу алиги таанышы чалып калбаспы? Алло, Аркыт, Ошко чыгып кете элексиңби? Жок, Ошко жетип кечке чейин келип калгыдай, менин машинамдын канаты жок. 3 кишилик канаты бар машина таап бере аларыма кандай карайсың? Кандай карамак элем? Аябай эле жакшы көзүм менен карамакмын. Биздин аэропорттун алдында бир аэроклуб ачылган. Алардын 3 жүргүнчү сала турган тик учагы бар. Ошолордун кызматынан пайдаланбайсыңбы? Пайдаланмак тургай аябай эле пайдаланат элем. Андай күн кайда? Бирок кымбатыраак түшүп каласың го. Хан бейкеге үйлөнүп аткан кишиде акча аябы. Жанагы бизге минип келген кара бумериң жакты. О, досум, кымбат сурап атыпсың го. Кымбат эмес, иш ошого татыктуу. Өзүң хан бейкеге үйлөнүп аткан кишиде акча аябы дедиң го.
Ал акча эмес, менин жакшы көргөн тулпарым болуп жатпайбы? Мейли, Ханбикеге үйлөнгөндөн кийин аны айдагым келбей калат болуш керек. Алсаң ал. Эмнеге аны айдагың келбей калат? Кара тулпар өтө эле катуу жүрөт. Ханбикеге үйлөнгөндөн кийин жан таттуу болуп калат болуш керек. Жерде жүргөндөн корксоң, тик учакка түшүп кантип учасың? Мен Ханбикеге үйлөнгөндөн кийин жан таттуу болот деп жатам. Ал эми Ханбике үчүн космоско учкандан кайра тартпайм. Андай болсо 2 сааттан кийин кара бумериң менен шаардын батыш жагындагы талаага чыгып күтүп тур. Мен асмандан тик учак менен түшөм. Экөөбүз ошол жерден унаа алмашабыз, деп тиги азга ойлоно түшүп кошумчалады. Эй дос, эгер кымбатка түшүп калдым деп ичиң ооруп жатса, Сары Челекке 2 кишиге 1 айлык путевка алып берейин. Барып колуктуң менен бал айын өзүң атын алып жүргөн ошол көлгө ээлик кылган Аркыт айылында өткөрүп кел. Ой рахмат досум. Мен ал айылды ажайып кыштак деп угуп чыгынып бара албай жүрдүм эле, ырас болбодубу? Бекболоттун жоголуп кеткенинин себеби ошол каттамында машинасы катуу бузулуп, эл жашабаган ээн жерде жалгыз калды. Алып бараткан жүргүнчүлөрүн жолулаш машиналарга салып жиберип, арттан келген кесиптештеринен машинанын сынган тетигин бери карай каттаган таксилерден салып жибергиле деп акчасын берип ийди да, машинесинин отургучтарын түшүрүп, жолду ката суусундукка деп алган чоң коробкадагы ширеден жутуп, кара нандан кайсап коюп, радиодон ыргып жата берди. Үн алгыдан убакыттын бир мерчемдериндеги берилген жаңылыктардан Агайша хандын алтын таажысы табылганын, аны кылымдар бою Оштун бир тургунунун ата-бабалары сактап келгенин, эми ошол азырынча аты жөнү белгисиз киши бул байлыкты мамлекетке өткөрүп берип жатканын алгач укканында, мындай байлыкты сарптап жибербей кантип сактап келгендерине аябай таң калып, бир туруп ишенген да эмес. Анан аны улам кайталап айта бергенинен тажап да кеткен эле. Эртеси күнү эртең менен колуна тийген тетигин тырмалап атып, эптеп салып, машинасын оңдоп алып, Ошко кирсе, ал жерде алиги алтын таажы мамлекетке тапшырылганын, тапшырган кишиге хан деген, анын кызына Ханбике, уулуна Ханзада деген наам берилип, миллиондогон акчалар менен сыйлангандарын эл жомоктоп айтып жатыптыр. Бир жумадан берки өзүнүн кууралы менен жүрүп, бирөөлөрдүн жыргалына кайдыгерлене түшкөн, сиркеси суу көтөрбөй турган ал үйүнө келсе, карындашы Ая бар экен. Аны Аркыт Ашыров менен өбүшкөнү үчүн өзү запкы жегенин айтып, урушмакчы болгондо, Ая агасынан озунуп Ханзада болушу менен куттуктады. Эмне деп жатасың эй? Капкаяктагы жомокту айтпачы. Мен каяктан Ханзада боло калмак элем, деп туруп калганында, Ая бүткүл өлкө кеп кылып жаткан жаңылыкты агасы укканы менен, анын өзүнө тиешеси бар экенин билбесин түшүнүп, баарын төкпөй чачпай айтып берди. Койчу, ушул мен Ханзадамынбы? Деп күлүп да жиберди. Капкаяктагы жомокту айтпачы. Чын, деп Ая болгон окуяны кайра баштан аяк айтып бергенде гана ого бетер таң калганы менен акырындан ишенип, аздан көңүлүн кубаныч аралап, Кудайга ыраазычылыгын билдирип тобо келтирди. Кечки жаңылыктардан атасынын филармонияда өткөрүлгөн кандайдыр шаан шөкөттө башына төбөсү бийик бакай калпак кийип хан катары төрдө отурганын, ал тургай Керимхан деп ал жөнүндө кеп кылганын угуп ишенбеске аргасы калбады. Мындай тагдырга ден даруу болуп түшүнбөй, дагы эле ишенбей, эртеси күнү түш огуча эч жака чыккысы келбей жүрдү эле, аңгыча асмандан кандайдыр дырылдаган үн угулуп, ал акырындан күчөп келди. Дагы эмне болуп кетти? Деп эшикке чыкса, асманда чарк эмериле учкан тик учак акырындан ылдыйлап келатыптыр. Бул дилдиреги көзгө илешпеген зор ийнелик сымал чакан вертолетту өзү сыяктуу сыртка чыккан кошуналар менен сүйлөшкүчө карап туруп калды. Алар өзүнө Ханзада деп ызат кыла кайрылышып,
кантип ушунча жыл ошондой тарыхый таберикти сактап жүргөндөрүн чегип сурап, өзү эч нерсе билбестигин айткыча тик учак обочодогу бош жаткан айдоо аянтына келип конду. Суроолоруна оңчулуктуу жооп укпаган кошуналар эми тик учакка алаксып, ал тарапты карай баскандарында аларды ээрчиди. Аңгыча чурулдаган балдардын курчоосунда тик учактан бөлүнгөн аял менен эркекти бүшүркөй карап туруп, аялдын акак экенин, жанындагы жигит алиги карындашы менен интернетке чыккан неме экенин таанып, көргөн көзүнө ишенбегендей селейип туруп калды Бекболот. Акак менен Аркыт жакындай беришкенде, кыз кыязы болочок кайнагасынын турганын жигитке айтты окшойт. Ал ылдамдай басып келип, жайдары салам айтып, оң колу менен төшүн баса берип, «Ханым, ракметиңиз» деп бул көнүмүш эмес кайрылуудан улам өзүн ыңгайсыз сезе түшүп жылмайып, «Карындашыңыз Аянын колун сурайм жана аны бүгүнкү Бишкек шаарында жайгашкан Кут Береке тойканасында өтө турган үйлөнүү үлпөт тоюбузга алып кетүүгө уруксат этиңиз», деди эле өмүрү мындай кайрылууну угуп көрбөгөн Бекболот. «Макул, уруксат» деп кандай айтып жибергенин билбей калды да кошумчалап койду. «Ая үйдө». Анан Акак менен бет келише түшкөнүндө эч нерсе болбогондон бетер учурашып, «Кандайсың, Акак? Силер каяктан?» деди эми араң таң кала. «Биз тиги Бишкектен. Бекболот, сен мени кечирип койчу» деп Акак жалооруй карады эле. Бекболот ыңгайсыздана түшүп, эч нерсе эмес» деп жиберди. «Ая үйдө дейт», деди Аркыт Акакка кабак түйө карап. Акак тез-тезден басып короого кирип, үйдөн чыгып келаткан Ая менен бет келише түштү. Экөө саамга унчукпай туруп калышты. «Ая, мени кечирип койчу. Мен Аркыттан эч кандай бала күткөн эмесмин. Ал сөздү жөн гана оюмдан чыгарып айтып койгом. Туура эмес кылыпмын. Аркыт экөөбүздүн ортобузда эч нерсе болгон эмес», деп Акак Аяны кучактады. «Кечирип койчу. Кечиресиңби?» Ая башын ийкегилеп Акакты кучактады. Анын ийнине эгин кое берип, жаш толгон көзү менен сырттан кирип келаткан Аркытты көрдү. Ал Акакты таштап, Аркытка жетип моюнуна асылайын деди. Бирок артында келаткан агасын көрүп тартына түштү. Аркыт аны күлмүңдөй карап учурашты. «Кандайсың, ханышам менен?» Ая баш ийкегилеп жиберип, Акактан оолактай берди. 2 кадам жасап жеткен Аркыт чекесинен сүйдү. «Үйгө киргиле», деди ал иймене түшүп. «Чай ичкиле. Мен аш демдеп койдум эле», деди Ая. «Конокторго чарпаяга эле дасторкон жазбайсыңбы?» деди Бекболот. Чарпаядан орун алышты. «Ай, карачы, алчалар сонун бышыптыр», деди Акак үстү жактан ийилип турган шактарга кол созуп. «Ооба, быйыл алар абдан сонун байлады. Терген гана киши жок. Палоо бышкыча 1-2 чака терип жибербейлиби?» деди Аркыт бир ойдон улам. «Бишкектиктерге мындан базарлык жасасак жакшы болчудай. Мейли, терсеңер тере бергиле. Булар ансыз деле жылда эле күбүлүп калып жүрөт», деди Бекболот төбөдө мөлтүрөй салаңдап турган алчалардан бир түзүп. «Терсе терелчи, тим эле сонун бышып калыптыр мөлтүрөп. Бишкекте булар мындай эмес», деп Акакта ийилип турган шакка кол созду. Ак дасторконго мөлтүрөй бышкан кочкул кызыл түстөгү алча жай баштады. «Ай, силер жөн отурган эмессиңер го», деди булоолонгон палоону көтөрүп келген Ая дасторкон ортосуна додолонуп турган алчаларды көрүп. «Байкуш алчалардын сообуна калыпсыңар. Бул биздин бишкектиктерге жасай турган базарлыгыбыз болот. Чака алып келсең салып алалы», деди Аркыт. Ошентип алар ортосуна кыпкызыл алча үйүлгөн, буркураган палоо, памил чай, патыр нан коюлган дасторкон боюнда жаркыган маанайда жакшылыкты айтып, жайдары сүйлөшкүчө түштөнүштү. «Ханым, бата берип коюңуз», деп Аркыт ордунан копшоло берип күлдү. «Ханым дебегилечи, мени кулагыма өөнү угулуп жатат», деди Бекболот. «Мен каяктан хан болмок элем? Бул президент тарабынан тастыкталган.
Андыктан аны айтканга көнүшүбүз керек, деп болбоду Аркыт. Мейли анда, деп Бекболот алаканын жая берип, бактылуу болгула, тилегиңерге жеткиле, кем болбогула, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Оомин. Аздан соң жолго даярданып, үйдү бекитип, тик учакка басып кетишти. Ай, мен өмүрүмдө учуп көрө элек болчумун. Башым айланып кусам го, деди Ая тик учакты чочулай карап. Мен да жана ушинтип коркком. Бирок жаңы көтөрүлгөндө жерди карабай койсоң эле көнүп кетет экенсиң, деди Акак. Учкуч жүргүнчүлөрүн жайгаштыра баштады. Кечиресиздер, учакка 3 гана киши батат. Андан ашык салганга болбойт, деди ал. Демек мага тойго катышуу буйрубаптыр да, деди Бекболот көңүлсүз тарта. Жок, кайнага катары тойго сен катышышың керек. Мен калайын, деди Акак. Мен машина менен деле барам. Жок, сени жалгыз калтырбайм. Алдыма отургузуп да болсо алып кетем, деп Бекболот болбоду. Бул силерге машина эмес. Бул деген асмандап уча турган учак. Ашыкча киши салганга болбойт, деди Аркыт. Кызык экенсиз, байке. Жигиттер, Акактай болгон кыздарды үйүнө алып келе албай жатса, сиз алып кетем дейсиз да, деп агасын кабак түйө карады Ая. Анда экөөбүздөн калат экенбиз да, деп Бекболот Акакты тиктеди. Кандай дейсиң, Акак? Акак жымыя жылмайып, ийинин куушуруп койду. Буюрса анда жакында ошко тойго келет экенбиз да, деди Аркыт калып жаткан экөөнө жадырай карап. Кудай буюрса, деди Бекболот жер караган Акакка сырдуу тигилип. Жакшы баргыла, деп кол булгалады Акак. Жакшы калгыла, ак жол, ачык асман, бактылуу болгула, силер да бактылуу болгула. Сөз аягы. Хан Бике Ая менен жаштардын лидери Аркыт Ашыровдун тою өтчү шаар четиндеги Кут Береке тойканасынын алдына чогулган эл белгиленген мөөнөттөн жарым саат өтүп кеткенде бирде ак лимузин менен 2 жаш келчү жол тарапты, бирде той өтчү апака имаратты карап сериге башташты. Бир кезде көктөн дырылдаган үн угулуп, асман түпкүрүнөн ак чекит болуп, кичинекей тик учак көрүнүп, буга көп маани бербеген коноктордун үстүнөн айланып, айланган сайын ылдыйлай баштады. Бир кезде ал дилдирегинен аба желпе так төбөгө түшүп келгенде, асмандан мөндүрдөй болуп дыбырап, кызыл кочкол мөлтүрөгөн алча жаап өттү. Таң калада, кубанада кыйкырып жиберген эл асманга кол булгалап алып, кызыл мончок боло асфальтка жайнай түшкөн алчаларды терип киришти. Тик учак нары барып, кайра бери өткөндө дагы алча мөндүрү дыбырай жаады. Ошондо гана коноктор бул канаттуу куш минип асмандан түшкөн 2 жаштын той алдындагы элге чачкан өзгөчө чачыласы экенин биле калышты. Тик учак талаа четине конгондо даяр турган машина ага жетип барганы менен күттүргөн 2 жаш дагы бир аз буйдалышты. 2 жаш оштон азыр эле учуп келишиптир. Азыр үйлөнүү үлпөт көйнөктөрүн кийип жатышыптыр, деген сөз тарады конокторго. Аздан кийин тик учактан жомоктогу ханышалардыкындай жалтыраган шөкүлө, ак куунун үлбүр канатынан тигилгенсип үлпүлдөгөн апакай көйнөк кийген колуктуну, ак калпак, кара костюм шым кийген жигит коштоп бери карай басышты. Бута атым жерге чейин кызыл килем салынып, аны 2 жактан жардап турган элдин башына 2 жаш жетишкендеринде капысынан бул салтанатка коошо бербеген ыр хор менен катуу айтылды. Кара кыз, качан тойго барабыз? Сен күйөөгө тийгенде чычкан союп барабыз. Чочуп кеткен Ая бурула берип өзү менен бирге Кызыл Кыянын мектеп интернатында окуган классташтарын көрдү. Эй, кара кыз, бизди эмнеге тойго чакырган жоксуң? Ошентсе деле биз келдик, дешти алар балалыктын бал күндөрүн эске сала.
Силер тоюма чычкан союп келесиңер го деп корктум, деди Ая жадырай күлүп тамашалай. Эмне союп келсиңер да силер биздин ардактуу конокторубузсуңар. Куш келиңиздер биздин тойго, деди Аркыт. Жакшы тилектер, кызуу куттуктоолор, кубанычтуу үндөр угулду. Таалайлуу болгула, табышкан 2 жаш. Бактылуу болгула, сүйүшкөн 2 жаш, деп музыканын коштоосунда эл четинде турушкан белгилүү ырчылардан куралган топ ырдап жиберишти. Той башталды, той башталды, алакандар, алакандар чабылып. Бирок бул китеп бүтүп калды.